Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Summa ma ba'du, assalamu alaikum, урматтуу ата-энелер, ага-энелер, жалпы мусулман коомчулугу. Эң алгач Кудай Тааламдан жалбарып суранарыбыз, оорулууларыбызга Кудайым өзүнүн шафи сыфаты менен шифа берсин. Хафиз сыфаты менен Кудай Таалам бардык момун мусулмандарды ар кандай ички сырткы душмандардан сактаган болсун, элибизге, жерибизге тынчтык берген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүнкү темабыз бул тооба темасы. Адам баласы башка айванаттарга, башка макулуктарга караганда өзгөчөлөнтүп жаратылган. Мисалга айта кетсек, эгерде Кудай Таала айванаттарга шахват берип, кызыкчылык берип, нафсынын кызыкчылыгын берип, бирок акыл берген болбосо, ошол эле учурда Кудай Таала периштелерди жаратып, аларга акыл берип, бирок шахват берген эмес. Ал эми адам баласыны Кудай Таала мына ушул эки нерседен кураган. Адам баласында акылы дагы бар, адам баласында шахваты, нафсынын кызыкчылыктары дагы бар. Эгерде адам баласынын акылы өзүнүн нафсынын кызыкчылыктарына үстөмдүүлүк кылса, аны жеңе турган болсо, адам баласынын кадыр баркы периштелерден дагы жокору болуп кетет. Ал эми эгерде тескерисинче адам баласынын нафсынын кызыкчылыктары өзүнүн анын акылына үстөмдүүлүк кыла турган болсо, анда адам баласы айванаттан дагы төмөн деңгээлге түшүп кетет. Инсан, адам баласы кээде кадамы таят, кээде нафсынын алжанында, нафсынын астында, нафсынын жанында, өзүнүн шахваттарына, нафсынын кызыкчылыктарынын жанында алсыз болот, күчү жетпейт. Мына ошондой учурда адам баласы катага кадам таштайт, адашат, буту таят. Урматтуу мусулман бир тууганым, дагы бир жолу айтабыз. Адам баласына Кудай Таала акыл берген, ал акыл аркылуу адам баласы жакшы жаман нерсени ажыратат. Адам баласына Кудай Таала дене берген, ал дене кыймылдайт. Адам баласына Кудай Таала нафс берген, ал нафсынын өзүнүн каалоолору бар. Ар биринин кыскасы акылыбыздын дагы, денебиздин дагы, нафсыбыздын, мындайча айтканда, ар биринин өзүнүн муктаждыктары бар. Мына ошол муктаждыктар бири-бирине карама-каршы келген кезде, бири экинчисине карама-каршы келген кезде адам баласы жеңилип калат. Нафсынын кызыкчылыктары кээде жеңилип туруп, мына ошол мезгилде адам баласы күнөө иш кылууга кадам таштайт, адашат, туура эмес кылып алат. Балким тилини сактай албай калат, балким дилини сактай албай калат, мүмкүн бутуну, колуну сактай албай калат. Кыскасы, кайсыл бир жол менен болбосун, нафсынын муктаждыктары, денесинин муктаждыктары, өзүнүн акылынын муктаждыктарына, рухунун муктаждыктарына үстөмдүүлүк кылган кезде адам баласы ката ишке кадам таштайт. Мына ушул ката ишке кадам таштоодо ошолдун чечүүнүн жолу барбы? Кантип биз мындан арылсак болот? Кантип бул күнөөлөрдөн кутулсак болот? Кудай Тааланын азабынан, Кудай Тааланын газабынан кантип кутулабыз дегенде бир жол коюлган. Ал ошол тооба жолу. Бир гана жол бар, ал тооба жолу болот. Кудай Таала асман менен жерди жараткан. Кудай Таала бүт адам баласына бардык нерсени берген бир улуу зат. Сиз ойлойсузбу, же биз ойлойбузбу? Кудай Таала ушул бир биздин кылган күнөөбүзгө чече турган бир чечими жокпу деп ойлойбузбу? Ушунчалык асман менен жерлерди жараткан мээримдүү улуу Аллах Таалада буга дагы чечим бар. Кайра бир жолу айтабыз, эң улуу, эң жакшы чечим бул тооба кылуу чечими болуп эсептелет. Тооба деген сөздү биз жөнөкөй бир сөз катарында баалабашыбыз керек. Тооба бул, эгер биз океандын ортосунда болсок, тооба бул кеме, бизди куткаруучу кеме болот. Эгерде ошол океандын ортосунда биз чөгүп аткан болсок, тооба бул ошол бир жипти кармап алып кутулуп чыккан ошол жип болот биз үчүн. Эгерде тооба биз гранатанын, мына минанын үстүнө басып алган болсок, ошол гранатада бир жип болот. Ошол жип ошол жарылып кетүүдөн сактап турат. Мына ошол тооба дагы бизди ошондой келечекте Кудайдын азабынан куткаруучу ошондой бир жип болуп эсептелет. Кудай өтө бир чоң ролду аткарат биздин жашообузда. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала адам баласынын тооба кылуусун,
жакшы көрөт, аны каалайт. Анткени Кудай Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде мынтип айткан: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлаха юхиббут таввабина ва юхиббул мутатаххирин." Албетте Аллах тооба кылуучулар менен тазалануучуларды жакшы көрөт деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы баздардын риваятында, Аби Хурайрадан кылган риваятында мынтип айтат: "Табу фатабаллаху алейхим." Тооба кылышты, Кудай Таала дагы алардын тообаларын кабыл кылды дейт. Мына ушул хадистин негизинде алымдарыбыз айтат, качан Аллах Тааланын тооба кылууду деген сөзү пенденин тооба кылды деген сөзүнүн артынан келсе, хадистегиндей табаллаху фатабаллаху алейхим, анын мааниси Кудай Таала анын тообасын кабыл кылды деген маанини туюнтат дейт. Эгерде биз тооба кыла турган болсок, кылган иштерибизге өкүнүп, Кудай Тааладан кечирим сурап, кайра ал ишке кадам таштабай турган болсок, сөзсүз түрдө Кудай Таала биз менен сиздердин тообабызды кабыл кылып, күнөөлөрүбүздү кечирет. Бул Кудай Тааланын ваадасы. Аллах Таала өзү айткан: "Инналлаха ягфиру зунуба жамиа." Аллах Таала бардык күнөөлөрдү не кылат? Кечет, бардык күнөөлөрдү кечет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ыйык хадисинде, Имам Муслим риваят кылган хадисте айтат: "Инналлаха азза ва жалла ябсуту ядаху биллейли лиятуба мусиун нахар." Албетте улуу Кудай Таала өзүнүн мейримин түндө жаят, күндүзү күнөө кылгандар тооба кылуулары үчүн. Ва ябсуту ядаху бин нахари лиятуба мусиун лайл. Албетте Кудай Таала күндүзү өзүнүн мейримини жаят. Эмне үчүн? Түндөсү күнөө кылгандар тооба кылуулары үчүн. Хатта татлу аш-шамсу мин магрибиха, күн батыштан чыкканга чейин дейт. Кыскасы, биз менен сиздерге ар дайым тооба кылуунун эшиги ачык. Эгерде ушул күнгө чейин атын өчүр аракты ичип жүргөн болсок, бүгүн ошол аракты токтотуп, биз Кудай Тааладан кечирим сурап, Кудай Таалага тооба кылып, мындан ары ал жака кадам таштабасак Кудай кечет. Ушул күнгө чейин зина кылганбызбы, арак ичкенбизби, банги затты колдонуп жүргөнбүзбү, бирөөдүн акысын жеп жүргөнбүзбү, айырмасы жок. Бүгүн биз эгер тооба кылып тура турган болсок, Кудай Тааладан кечирим сурай турган болсок, Кудай Таалам бизди сөзсүз түрдө кечет. Кудай Тааланын ваадасы акыйкат. Болгону биз чын дилден, чын жүрөктөн Кудай Таалага тооба кылышыбыз керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде биз төмөндө айтыла турган 3 дарыя менен, 3 суу менен өзүбүздү тазалабай турган болсок, анда кыямат күнүндө тозоктогу дарыя менен, тозоктун оту менен биз менен сиздер тазаланабыз. Анда азап тартабыз, кайгыга, капалыкка батабыз, кыйналабыз. Ал дарыялар кайсыл? Эгерде бул дүйнөдө эң биринчи дарыя, урматтуу мусулман бир туугандарым, кайсыл дарыя экен? Бул тооба дарыясы. Чындап тооба кылышыбыз керек. Мына ушул дарыядан өтүшүбүз керек. Ошол жерге барып тазаланышыбыз керек. Тооба дарыясынан. Тооба кылалы, Кудай Тааладан кечирим сурайлы. Экинчиси, ошол биздин бүт күнөөлөрүбүздү камтып ала турган, ороп ала турган деңгээлде өтө көптөгөн жакшы иштерди көп жасашыбыз керек. Аябай көп жакшы иш жасашыбыз керек. Канча күнөө кылган болсок, андан ашырып жакшы иштерди жасашыбыз керек. Бул экинчи дарыя болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы, улуу Аллах Таала дагы Кур'анда айтат, жакшы иштер жаман иштерди тазалайт, жакшы иштер жаман иштерин өчүргүчү дейт. Ошон үчүн жакшы иштерди көп жасашыбыз керек тообадан кийин. Үчүнчү бизди тазалай турган нерсе, бул биздин башыбызга келген кайгы капалардын, кыйынчылык күндөрдүн, ошол кыйынчылык мусибаттар, кайгылар, ошол дагы бизге келген оруу сыркоолор дагы биз менен сиздердин эмне кылат? Күнөөлөрүбүздөн эгер сабыр кыла турган болсок, тазалап чыга турган нерсе. Мына 3 дарыяда эгерде биз менен сиздер ушул 3 дарыяда тазаланбай турган болсок, билип коюңуз, эртең кыямат күнүндө тозоктун оту менен, тозоктогу дарыя менен биз тазаланабыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде элестетип көрөлү, эгерде Кудай Таала тооба деген сөздү шарият кылбаганда, тооба деген сөз болбогондо, Кудай Таала ушундай бизге тооба деген мүмкүнчүлүктү түзүп бербегенде, биз менен сиздер курумак элек. Дүйнөдө дагы, акыретте дагы бул биздин күнөөлөрүбүз менен бактысыз болмок элек. Кудай Тааланын азабына, газабына калмак элек. Анткени биздин күнөөлөрүбүз чектен эле ашыкча. Күндө көзүбүз менен канчадаган арам нерсени карап күнөө кылып жатабыз. Жүрөгүбүз менен канчадаган арам ойлорду кылып күнөө кылып жатабыз. Канчадаган мусулман бир туугандарыбыздын акында жаман ойлордобуз. Канчадаган колубуз менен паракорлук, сүткорлук кылып колубуз менен кармаган арам акчаларыбызды алай. Адам жолго бутубуз менен кадам таштап барганыбыз
кыйынчылыгыбыз далай, аябай көп. Эгерде Кудай Таала ошол тооба деген сөздү биз менен силерге шариат кылып бербегенде, биз эки дүйнө бактысыз болуп калмак элек, урматтуу туугандарым. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз бир окуяга токтолуп кетели. Бир аалымдарыбыздын бири мурунку доорларда Мадинанын көчөлөрүндө кетип бараткан кезинде бир эшик ачылып, ошол эшиктен бир жаш бала ыйлаганча жардам сурап кыйкырып чыгат. Артыдан апасы кууп чыгат. Кууп чыгат да чыгаргандан кийин эшикти кайра жаап коюп, бетине жаап коюп кирип кетет. Бала бир аз эшигин алдан алысыраак барат. Балага эч бир жерде башпанек жок. Эч бир үй ага башпанек бербейт, таппайт ал бала. Эч бир адам аны апасы сыяктуу кучак жайып, кучактап, колтугунун астына кысбайт. Кайра жүрөгү сынып бара турган жери жок, башпанек жок, аны колдой турган адам жок, коштой турган адам жок. Кайра кайгырган абалда ойлонуп, кайра эшигинин жашаган үйүнүн жанына келет. Эшикти тартса, эшиги жабык болот. Ошол жерде жанагы жаш бала жатат. Жатып уктап кетет. Уктап кеткенде апасы бир убакта чыгып эшикти ачат. Эшикти ачып караса, баласыны жанакы абалда көрөт. Көрүп өзүнү токтото албай, баласынын үстүнө таштап, кучактап, ыйлап өө баштайт да айтат: "Оулум, сен менден каяка кете аласың? Сага мен кучак жайып сени тосуп алганда ким тосуп алмак? Эмне үчүн сен мага каршылык көрсөтөсүң? Эмне үчүн Кудай Таала сага мейримдүүлүк кылууду менин жүрөгүмө салып койгон? Мени ошондой балаңа жакшылык кылгын, балага мейримдүүлүк кылгын деп мага берип койгон нерсе бар. Мына ошого каршы сен күнөө кылып, эмне үчүн мени күнөө ишти кылууга сен түрткү болуп жатасың?" дейт да, андан кийин кайра баласын алып, жетелеп колуна үйүнө кирип кетет. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бул окуяны айтуудан максат эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва ана ар'афу би абди минал умми би валадиха." Мен өзүмнүн кулум үчүн апанын баласыга болгон мейримиден дагы мейримдүүрөкмүн дейт. Бизде ошондой мейримдүү, кечиримдүү жаратуучубуз бар. Эгерде тооба кыла турган болсок, кылган иштерибизден арылып Кудай Тааладан кечирим сурай турган болсок, Кудай Таалам биз менен сиздерди мейримине бөлөйт. Бул дүйнөдө дагы бактылуу болобуз, акыретте дагы бактылуу болобуз, урматтуу мусулман бир туугандарым. Болгону биз менен сизден талап кылган нерсе иманга келели. Кудай Таалага ишенели, пайгамбар алып келген сүннөт жашоо менен жашайлы. Мына ошол кезде биздин дүйнөлүк жашообуз дагы, акыреттеги жашообуз дагы оңолот. Кудай Тааланын уадасы бар. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Кайсыл киши иман келтирип, жакшы иштерди жасаса, ага биз бул дүйнөдө рахат жашоо даярдап беребиз, жыргал жашоо беребиз, каалаганын беребиз, каалаган даярдап беребиз" дейт. Бул Кудай Тааланын уадасы, бул сөзсүз түрдө иш жүзүнө ашуучу амалдардан, урматтуу туугандарым. Урматтуу мусулман бир туугандарым, тооба, бул ошол тооба деген сөз, бул биздин нафсы душманыбыздан кутулуу деген сөз. Биздин душманыбыз бар, бул нафсыбыздын кызыкчылыгыбыз. Экинчи душманыбыз бар, бул атын өчкө шайтандын, Кудайдын каргышына калган шайтандын азгырыктары бар. Мына ошолордон кутулуу бул тооба жолу менен болот. Тооба деген сөз бул мейримдүү боорукердин кайра кайтуу болот. Тооба деген сөз бул Кудай Тааланын туура жолуна түшүү деген сөз. Тооба деген сөз бул күнөө кийимини чечип, ибадат кийимини кийүү деп аталат. Тооба деген сөз бул Кудай Таала тыйган нерселерди таштап, Кудай Таала буйрган нерселерди аткарууну тооба дейт. Тооба деген сөз, урматтуу мусулман бир туугандарым, Кудай Таала сүйгөн нерсени бекем карманып, Кудай Таала жаман көргөн нерседен алыс болуу тооба деп аталат. Ошон үчүн биз чын дилден, чын жүрөктөн тооба кылып, Кудай Таалага кайтып жакшы иштерди көп жасашыбыз керек. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Кудай Таала бактылуулукту, акыреттеги азаптардан, дүйнө акыреттик кыйынчылыктардан кутулууну мына ошол эмнеге койгон? Жакшы иштерди аткарып, жаман иштерден жаман иштерди таштоого койгон. Нур сүрөсүнүн 31-аятында Аллах Таала не дейт? "Ва тубу илаллахи жамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун." О имандуулар, силер бардыгыңар эмне кылгыла? Кудай Таалага тооба кылгыла, кутулууңар үчүн, ийгиликке жетүүңөр үчүн, бактылуу болууңар үчүн дейт. Имам Газали рахматулла алейхи минтип айткан сөзү бар. Тооба кылуунун бир канча рүкүнү бар дейт. Анын биринчиси илим, экинчиси өкүнүү, үчүнчүсү Кудай Тааланын жолуна түшүү дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, карасаңыз, тообада 3 рүкүнү бар дейт.
3 түркүкү бар, 3 негизи бар дейт. Мына ушул 3 негиз менен тооба болот. Эң биринчиси эмне деди? Бул тооба, илим деди. Эгерде илим болбой турган болсо, биз эмнеден тооба кылганыбызды, кайсыл иштерден тооба кылабызды билбейбиз. Кайсыл нерсе ширк, кайсыл нерсе ширк эмес, кайсыл нерсе бидат эмес, кайсыл нерсе арам. Мисал кесип кылганыбызда эмне арам, эмне адал экендигин билбейбиз. Кудай Тааланын буйруктарын, тыюуларын билбейбиз. Эмнени тооба кылгандыгын билбей калабыз. Мына ошол себептен тооба кылуудун негиздеринин бири бул илим болуш керек. Илим аркылуу биз билебиз эмнеден тооба кылышыбыз керек, эмнеден тооба кылбай аны аткарышыбыз керек. Ошол аркылуу болот. Экинчиси, биз ошол кылган иштерибизге өкүнүшүбүз керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан аннадбун таубатун, өкүнүү бул эмне болот? Тооба болуп эсептелет деп. Ошон үчүн тооба кылышыбыз керек. Ал эми эң акыркысы, үчүнчүсү, биз эмне кылышыбыз керек? Кудай Тааланын жолуна түшүшүбүз керек. Түшүп туруп Кудай Тааланын буйруктары менен жашашыбыз керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошол тооба кылган кезде, тообада биз өзүбүздүн оболкуларыбыздан үлгү алып жашашыбыз керек. Мисалга, Омар разияллаху анху менен бир окуясы бар. Бизге үлгү боло турган мына ушул сахабалар, табейиндер, табаа табейиндер, ушул кишилерден бир үлгү айта кетели. Омар разияллаху анху падыша болуп турган кезде, халифа болуп турган кезде, Абдурахман ибн Ауф риваят кылган немеде айтат. Ошол Омардын доорунда Мадинага дейт бир керуен келип калды дейт. Келип ошол намаз окуй турган орунга токтошту дейт. Анан Омар разияллаху анху мага айтты дейт. Эгерде макул болсоңуз, бүгүн биз ушуларды кароолдук кылып чыгалы, ушуларды көзөмөлдөп карап чыгалы таң атканга чейин бүгүн түндө дейт. Анан мен дагы макул болдум дейт. Анан экөөбүз ошол келген керуендин кароочулугунун жоопкерчилигин мойнубузга алып чыктык, түндөдүк дейт. Ошол түндө Кудай Таала буйрганча намазыбызды окудук. Андан кийин Омар разияллаху анху бир наристенин, бир жаш баланын ыйлап жатканын укту дейт. Укту да ошол жака барды. Барып караса, бир апасы бар, анан бала турат, наристе турат. Эмчек эме турган жаш бала, сүт эмди бала. Омар разияллаху анху айтат: "Иттақиллаха ва ахсини иля сабик". О, Алланын кулу, күңү, сен эмне кыл, Кудай Тааладан корк, сен балаңа жакшы мамиле кыл дейт да кайра кайтып кетет. Бир аз тургандан кийин кайра ыйлаган үн чыгат. Омар разияллаху анху кайра барып, жанагы аялды дагы ошол сөздү айтат: "Сен кандай апасың? Сен эмне үчүн сен балаңа жакшы мамиле кылбайсың? Кудай Тааладан коркпойсуңбу? Кудай Тааладан корк, жакшы мамиле кыл" деп кайра кайрылат. Агын кайра кайтып кетет. Анан түндүн акыркы бөлүгү болгондо кайра ошол үндү угат. Кайра ыйлаган, наристен ыйлаган үнүн угуп, анан кайра барат да жанагы аялга кайра ошол сөздү айтканда, жанагы аял айтат, жанагы баланын, жаш баланын апасы айтат: "Сиз менин тынчымды алдыңыз" дейт. "Эмне мынча киргише бересиз? Менин мындай кылганымдын себеби" дейт, "мен ушул баламды сүттөн чыгарайын деп жатам, эмчектен чыгарайын деп жатам. Бул баш тартып жатат, болбой эле эмчек талап кылып жатат" дейт. "Ошол себептен ыйлайт" дегенде, Омар разияллаху анху айтат: "Эмне себептен сен муну эмчектен чыгармакчысың?" дегенде, жанагы аял айтат: "Омар мусулмандардын падышасы", тааныбайт да, мусулмандардын падышасы эмтектен чыккан балдарга гана компенсация берет дейт. Жөлөк пулу берет дейт. Андан башкага бербейт. Ошол себептен мен чыгарсам, буга компенсация берилет. Мен бул азык түлүк алып, аны мен жашоомду улантам дейт. Ошол жерде Омар разияллаху анху сурайт: "Бул балаңа канча жашар болуп калды? Канча айлык болуп калды?" дегенде, "Ушунча айлык" деп анан айтат. Анан айтат: "Сен шашпагын, чыгарбагын, мындан чыгарбагын" дейт да. "Сүттөн чыгарба, эмчегиңди бере бер" деп, анан өзүнө кайрылат. Жүрөгү кысылып, кылган өзүнүн күнөөсүнүн туура эмес иш кылгандыгына аябай кыйналат. Өзүнө өзү кайрылат: "О, Хаттаптын уулу, сен канчадаган мусулмандардын балдарын сен өлтүрүп койдуң" дейт. Ошентип өзүнө өзү кыйнап таң атканга чыгат. Таң атканга чыккан кезде барат адамдар менен баамдат намазын окуйт. Баамдат намазын окуганда шундай шороктоп ыйлагандыктан такыр адамдар кыраатын окуган Куранны түшүнбөйт. Бирок намаз бүтөт. Намаз бүткөндөн кийин бирөөгө жар салдырат: "Силер адамдарга кабар бергиле, балдарыны эмне кылбасын, эмчектен чыгарышпасын, сүт бере беришсин. Мен исламда төрөлгөн ар бир балага эмне кылам, жөлөк пулу берем" дейт да, жөлөк пулу берем дейт. Андан кийин кайра келет. Кудай Таала бүт тараткыла дейт. Бүт кайсыл жерде мусулман мамлекет болсо бардык жерине тараткыла дейт. Деп ошондой буйрук чыгарат. Кийин Омар разияллаху анху түндө намаз окуп жатканын риваят кылышат. Намаз окуп жатканда өзүнө өзү айтат экен:
О Құдайым, сен менің тәубамды қабыл қылдыңбы? Мен жаным жай тапсын. Егерде тәубамды қабыл қылған болсаң, мен өзімді өзім азаптайын деген сөзді айтады екен. Урматтуу мұсылман бір туғандарым, бұл айтқан оқиядан эмне? Бүгінгі күнде қаншадаған жетім жесірлердің ақына кірген ағайыныларыбыз бар. Қаншадаған тура эмес ғайбат, ушақ менен, жалған менен сүйлөп жүрүп, күн өткөргөн адамдарыбыз бар. Соода сатык кылганда қанша адамдарға алдап, қиянат кылган адамдар бар. Мына ушул ага-инилерибизге кайта турган сөзүм, Омар разияллаху анху падыша болуп жатып, моюн сунуп Кудайдын өкүмүнө тооба кылды. Мына ушул Омардын тообасындай тооба кылалы. Кудай таалам бардыгыбызга тооба кылуучу, бардыгыбызды тооба кылуучулардан кылсын. Кудай таалам кылган иштерибизди жакшыларын кабыл кылып, жамандарын кечкен болсын. Амин я раббал аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.